Бүгүнкү жалган дүйнөдө жалган сүйлөгөн инсандар аябай эле көбөйүп кетти. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде «Инналлаха ла яхди» чындыгында Аллах Таала туура жолго багыштабайт. Кимди? Мен хуа мусрифун каззаб. Аша чаап жалган сүйлөгөндөрдү. Эгерде сиз жалган сүйлөйсүзбү, Аллах Таала эми мага хидаят берип калар деп жүрө турган болсоңуз, сизди туура жолго багыштабайт. Эмне себептен? Анткени сиз жалган сүйлөп жатасыз. Башка бир аятта «Кутилал харрасун» жалган сүйлөгөндөргө өлүм болсун деп айтат. Демек, жалган сүйлөйсүзбү? Сиз үчүн лаанат айтылган. Сиз үчүн ушундай жаман бата тилектер айтылган. Ошол үчүн жалгандан алыс болуш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: жалгандык, жалган сүйлөгөндүк бул күнөөгө алып барат. Ал эми күнөө болсо тозокко алып барат. Керек болсо, мына ошол инсан жалган айта берип, Алла Тааланын алдында эң жалганчы деген атка конуп калат. Аллах Таала дагы аны бул жалганчы деп билет дейт. Демек, биз жалгандан алыс болушубуз керек. Дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айтат: жалган сүйлөгөндөрдүн эң жаманы бул көрбөгөн нерсесин көрдүм деп айтуу. Андан сырткары мунафыктын 3 белгиси бар. Ошонун бири жалган сүйлөйт. Уада берилсе аткарбайт. Аманат берилсе аманатка кыянат кылат. Ошол үчүн эки жүздүүлүктөн жана жалган сүйлөгөндөн Кудайым өзү сактаган болсун.